Жолдо баратканда скутерлер, самокаттар сиздерге тосқол болушабы? Аябай болот. Чыга калат, каякта чыга калганын билбей каласың, шуулдап келип калат, шымычым туруп. Сен сүзүп алсаң, сен күнөөлүү болуп каласың да. Могу пешеходду сүзүп атышат. Өткөндө микрорайон жактан бир орус аял сүзүп салды. Бак, пожилой аял экен. Карабайсыңбы ушун? Скутерди вообще жоготуш керек же, өзүнчө жол салып бериш керек да. Скутер менен жана могураке самокатты ошол экөөнү жоготуш керек. Бишкекте бир жуманын ичинде дал ушул скутердин катышуусунда 2 жол кырсыгы катталып, кесепети өлүм менен жыйынтыкталды. Кече гана скутер менен чоң жүк ташуучуна кагышып, кырсыктын кесепетинен 17 жаштагы скутердин айдоочусу жеринен мүрт кеткен. Азырынча дал ушул скутерлердин айдоочусуна жалпы эрежеден сырткары атайын эреже каралган эмес. Ички иштер министрлигинин айтымында, учурда самокат жана ошондой эле скутерлерди айдагандар үчүн алардын жоопкерчилигин арттыруу максатында атайын эрежелер иштелип жатат. Минимум 1 раз в день бывает, то, что всякие ситуации возникают и с самокатами, и со скутерами, потому что там, чаще всего ездят на них очень дерзкие ребята. Они подрезают там или как-то вот нагло встают, очень мешает это. Чтобы все прошли какое-то обучение хотя бы, потому что я, насколько знаю, у половины даже прав нету. На скутер, на самокаты вообще ничего нету. Они просто купили и ездят. Вот. Если бы хотя бы, чтобы права были обязательны, думаю, помогло бы это. Жол эрежесин элементарный ошондой эле жол чиймесине көңүл бурушпайт, жоопкерчилик жок да. Международный конвенция о дорожном движении деген бар. Мыйзамдан баштап жол эрежесин өзгөртүү киргизиш керек да. Айдоочу катары бар. Аларды эле окаткыш керек, анан өзүнчө полоса жасап берип койсо жакшы болмок да, что любой көчөдөчү. Мисалы бир эле көчөдө бар да, токтогула да эле ошондой да, бир эле сторонка эме жүргөнгө депчи. Атак калган жерде жок да. Бир эски чыга калат, мисалы сүзүп алышы мүмкүн да, келет байкабай калышы мүмкүн. Андай толтура эле болуп. Машинада Кыргызстанга киргизбеш керек болчу анычы. Киргизип салгандан анан кайра аларды да кыйнаштырган эмес болуп калат го. Алардын жолу өзүнчө эме менен жүрүш керек да, алар машинанын жолу менен жүрүп атпайбы? Алар негизи эмеге болбойт, машинанын жолунда жүргөнгө деп. Кээлер коюп кетип атат, кээлер эмелер, машиналар самокатты коюп кетип атат. Чыга калат, каякта чыга калганын билбей каласың, шуулдап келип калат, шымычым туруп. Анан тормузда катып басканга туура келет, клиент менен кетип барасың, клиенттер чочуп калышы мүмкүн эме болуп туруп. Тиги өзүнүн жолу бар да, самокат өзүнүн жолу менен жүрсө, бизге мешайт этпейт шопурларга. Алар террасага жолго чыга болуп атпайбы? Жолуңду торойт айдап барасың, чоң жолдо же алардын документи жок, же правасы жок. Ошонун негизинен чоң жолго запрещать этип салса сонун болот эле да. Ошол. Көп ДТП ошолордун айынан болуп атат азыр. Кече күнү деле КамАЗдын астына кирип каза болгон бала ошонун айынан болду да. КамАЗ аны көрбөйт, скутерлерди. Даже мен деле кээде көрбөй калам. Мындан бияка кайрып барасаң капталган чыга калат. Күчкүдөн көп деле көрбөйсүң да. Майда шүйдөнчү. Ошонун негизинен каршымын да, жүрүшүндө. Жол эрежесин соблюдать этпейт, ошол эң негизги эмеси, кыйынчылык келтирген ору. Жол эрежелерин жанагы чыга алгандары ошол жагынан тартипти бузуп коет. Мыйзам чыгыш керек го деп ойлойм. Анан скутерге отургандар эмеден өтүш керек деп, эл катары эле права алгандай эле экзамен аркылуу же тест аркылуу ошол жанагы бир туура мыйзам чыгарып туруп, ошондо отурса деп ойлойм. Анткени алардын, например, правасы жок жүрөт. Жаш жете электер көп, өтө көп. Анан кечүүгө мына жаш бала кырсыктап өтүп кетиптир. Ошондон кийин анан кыймылдап баштады да, ошонусу жаман да биздики. Ага чейин, например, биз деле жолдо жүрүп көп көрөбүз андай ДТПларды. Анткени алар чыга калат да. Өтүп кетем же шашып кетем деби, же просто жаштыгынанбы билбейм. Анан ошондуктан не то что скутерлер, даже самокатчиктерден да коркуп каласың. Кадимкидей за рулем барат.